Айка баягыны сага айтып бердим беле. Абысындар бир үйдө жашаса, эртеден кечке сүйлөшүп отурушуп, айтып бергенге сөз деле калбай калат. Өздөрүнүн мурдагы бир окуяларын кайра бири-бирине айта берет. Аны 10 жолу кайталап айтсак дагы бири-бирибизге чаттап бүтсөк дагы кайрадан сөз таппай калганда айла жок, баягы окуяны кайра дагы бир жолу эстеп коесуң дагы сүйүнүп күлүп коесуң. Ошентип жүрө бересиң. Айка, мен келдим. Келдиңиз, такси алып келдиңизби? Ооба, барып келдим. Кетип атканда маршрутка келбей десең бул жерден. Айла жогунан такси менен кетпедим. Анан ошентип кимиси шаарга барып келсе дагы, кантип эмне менен кетти, кантип жетип барды, кайра эмне менен кайтты, базарда эмне кылды, кайсыл жерлерди көрдү, кайсыл жерлерди көрбөй калды, эмне жеди, эмне ичти, эмне болду, баарын айтып берет. Силерде дагы ушундайбы?